Саламатсызбы? Мен сізден кеңеш сұрағым келет. Менің жигитим Кореялық. Біз қол қармашпайбыз, аралықты сақтайбыз. Мен аға ислам дин жөнүндө айтып бергем. Ал мени жакшы түшүнөт. Турмуш куруу үчүн ал ислам динди кабыл кылса, бул туура келеби шариятка? Туура келет. Өтө жакшы болот. Машалла. Мында каласа бир адамды калимеге алып келсе, түбөлүтү дозоктон бейишке киргенге себеп ол өтө улуу. Алхамдулилля сооп да. Жакшы. Бирок иншалла кичине ынанып анда бекемдеп немес. Кудайым жардам берсин. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен экинчи турмушка чыккам. 3 балам менен. Азыр 4 балабыз. Боюмда бар 5 айлык күйөөм таксыр. Биз катуу урушуп кеттик. Телефонумду таксыр чаап салды. Иштебей калган. Аны байкем алып берген. Мага алып бериңиз телефон десем, жок, ала албайм деп. Анда мен өзүм алам деп алып, бар магазинге. Алам десем, алып барды, барып ала бер деп акча да берди. Макул болуптур. Анда мен барып рассрочка алып алгам. Анан чыккандан кийин эмнеге алдың? Бар кайра өткөрүп бер. Болбосо адам развод деп ачууланып айтты. Мен да барбайм. Эмнеге эрте айтпай, эмне алгандан кийин кыласың десем, чтобы тебе это уроком было деп койду. Эми кандай болуп калды? Ты мне чужая деп кетип калган. Аллах акбар. Эми мисалы мына сөздөрүңүз бар го. Мына жердеги адам развод деген менен талак түшүп калбайт. Это уроком было деген сөздү карай турган болсок, сабак болуу үчүн де, ты мне чужая дегенде дагы ниетке каралат. Эгер ошондой да кайра күрөздөнбөй, рас мисалы ушундай болуп калдыбы, кайра бай принципке турбай, кичине баш ийип коюш керек эле. Мына окшогон сөздөр чыкпайт эле. Эми азыр адамдардын нервтери жука болуп калган, болбогон нерсеге тез ачууланат. Ошон үчүн азыр өтө сабырдуулук керек туугандар. Кудай кааласа иншалла башка нерселерди тактап, муфтиятка барып да тактап койгула, күйөөңөр чында ниети кандай экен анда билип коюш керек. Эгерде ошо ниетинде талак болуп кала турган болсо, түшүп дагы калат. Дамла, менде геморрой бар эле. Күчөп ооруп жатат. Даараттан, намаздан кыйналып жатам. Дарыланыш керек. Өзүңүз иншалла азыр Кудайга шүгүр, врачтар азыр инструмент жана башкалар кыйла өнүккөн. Алла таалам шифасын берсин. Эки жактан иншалла дем да салдырыңыз, өзүңүз да карап, докторго барың. Мен Россия өлкөсүнөн жазып жатам. Мен жашаган жерде 3 улут жашайт. Кыргыздар, өзбектер жана тажиктер. Суроом төмөндөгүчө. Кыргыздар, өзбектер намаз окугандар аз. Көбүнчө тажиктер намаз окушат. Ана мен да намаз учурунда намаз окуйм десем, тажик туугандар башка мазхабта окушат. Алардан бөлүнүп окуйм десем, өзүм жалгыз окуп калам. Башка мазхабта окугандар менен чогуу намаз окусам болобу? Карап туруңуз. Тажикте эле өзбек, кыргыз, казак бар эле биз ханафи мазхабта. Эгерде башка мазхабта дегениңер азыр мүмкүн биз салафи болушу мүмкүн, же болсо исмаили болушу мүмкүн. Исмаилиттер дагы бар да Горно Бадахшанда. Алар шияларда, анын аркасы алар менен чогуу намаз окусаңыз болбойт. Болбой калат, намаз болбойт. Эгерде салафи болуп кеткен болсо, намаз окусаңыз боло берет. Бир шарт менен алар бутун жууган болсо, наскисине мас тартпаса. Наскисине мас тартып отурган болсо, жок, анда ыктыда кылбайсыз дагы. Өзүңүздүн путуңузду жууп, жакшынакай, же болсо масыңыз болсо, масыңызга тартып окуй бересиз. Мен Бишкекте квартирада үй бүлөм менен жашайбыз. Кээде шарт жок болуп, бир жолу келинчегим менен гостиницага алып барып кошулгам. Анан 1-2 жолу Мончодо кошулганбыз. Сактанып жүргөнбүз, бирок боюнда болуп калыптыр. Таза эмес жерлерде шайтан жиндер аралашып кошулат дегенден кыжалат болуп алдырып салсам дегем. Боюмда 1 айлык болуп калган. Ушу таза эмес жерлерде шайтан жиндер аралашып кошулат дегенди билсең, эмне барасың андай жерлерге ана? Чында. Эмаз истигфар кылгыла, тооба кылгыла. Бирок баланы боюнан алдырбагыла. Алла таала иншалла никеңер эле ак болгон болсо, болду, баланы боюнан алдырбагыла, жакшы карагыла. Буну уже кайталабайын деп Алла Тааладан толук кечирим дуа кылып сурагыла.
Менин суроом, Кыргызстан көпчүлүк Ханафи мазхабты карманабыз. Борбор шаарларда, намазканаларда же кээ бир мечиттерде 4 мазхабтын бирөөсү имамчылыкка өтүп калат. Ошол кандай болот? Мен Ханафи мазхабты карманам. Ичимен аларга кошулбай өзүм окуй берем. Жо биздечи 4 мазхаб жок туугандар. Кыргызстанда туура 4 мазхаб эми дүйнөдө бар го. Бирок Кыргызстанда бизге айтар турган болсок 99% эле бар эле Ханафи мазхаб. Салафи зейиндегилер, этикаттагылар бар. Кыргызстандын жараны. Бирок аларга дагы айтат элек. Тууган чырлуу болбош үчүн, күмөн болбош үчүн путту жууп алгыла. Наские мас тартсаң мейли, өзүңө окшогон этикат кылгандарга өтө берет. Бирок бизде Ханафи мазхабтагыларга өтпөй калат да. Ошондой эле мисалы карап туруңуз. 4 мазхабта кичине бизден bir жерден тишпиштен кан чыгып кетсечи, дарат сынат да, Шафиилерде сынбайт да. Алар да чыгып кетсе окуй берет. Аркасына ыктагысак биздики болбой калат да. Түшүнөсүңөрбү? Эми ошондой эле аял кишиге мына ала колуңуз тийсе, бизде дарат сынбайт. Алар да сынып калат да. Эми сизге бир тийген болсо, аял кишиге, сиз намазга чыгып алсаңыз сизге сынган жок. Бирок аркалар алардыкы эмне болуп калды бияка? Ошон үчүн имамга жолдомо. Намаздан кийин аркаңда ар кандай адамдар окуйт. Сен таратты жаңылап эле оку. Имам, чтоб аркасында дагы экинчи этажда мына окшогон жерлерде мисалы аялдар келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ниет кылып коюш керек. Имам эгерде аялдарды аркасынан ыктыда кылганга ниет кылбаса, аялдар намазы кабыл болбойт. Эркектерге жакшы угуп алыңыз. Имам мисалы окуп атат, bir окуп атты эле аркасынан келип пешип окуп аткан ыктыда кылдыңыз. Ниет кылбаса да сиздин намазыңыз боло берет да. Түшүндүңүзбү? Салам бергенден мен сизди ниет кылган жокмун деп. Карасам мен жакшы көрбөгөн адам экен да. Ниет кылган жокмун десе деле бол, намаз боло берет. Кылдым, кылбадым кызыктырбайт. Түшүнөсүзбү? Бирок аркада эгерде аял ыктыда кылса, же үйүңөрдө делечи, аялыңар, апаңар же болсо жагы бир аялдар келип калды, сиздер алдыдасыздар, аялдар аркада. Имам аялдардыга дагы имамдыгын мойнуна алуу ниетин кылбаса өтпөйт. Түшүнөсүңөрбү? Биздин мазхабта ушундай туугандар. Ошон үчүн имамга даратты жаңылап койсун. Ошо аркадагы адамдардын дагы ниеттерди жакшынакай кылып койсун. Чтоб аркадагы адамдардын бардыгын тегиз намазы болуп кала тургандай. Салам алейкум ажеке, мен Ош Кара Суудан суроом бар. Мен экинчи группадагы инвалидмин. Күйөөм жок, үй жай жок. Атаман калган 35 сотук жерден 6 сотикине укугум барбы? Жеңем, акем каршы чыгып жатат. Жо, сиздин укугуңуз бар. Атадан калган мураска шарият алхамдулилля ар биринчи Куранда Алла Таала ар бир мураскордун үлүшүн пайгамбарыбызга бербестен өзү түздөн түз бөлүп берген. Аллаху акбар. Мурастын үлүшүнчү. Мисалы зекеттен канча бериш керек, койдон, төөдөн, алтын, күмүштөн, аны пайгамбарыбыз айтып берген да. Түшүнөсүңөрбү? Намазда канча рекеттер болуш керек, бу пайгамбарыбыз чечмелеп берген. Куранда ал чечмелеп берген эмес. Куранда жалпы эле намаз окугула деген, рүкү сажда. Бирок канча рекет окуйбуз? Шам 3 рекетпи? Куптан канча? Ал жөндө Куранда жок. Пайгамбар чечмелеп. Бирок мураска кезек келгенде Алла Таала токтоп турду. Мурасты өзү бөлүштүп берген. Мурасты ким бөлүштүп берген? Баласына канча, кызына канча, атасына канча, апасына канча, аялы же күйөөсүнө канча, эгерде бала чакасы жок болсо бир туугандарына канча. Ошон үчүн сиздин тем более группада мына инвалид экенсиз, алар Кудайдан корксун. Агаңыз дагы, жеңеңиз да, жеңеңизге вообще жакындашуу мүмкүн эмес. Мураскачы. Агаңыз менен аны тең бөлүшөсүңөр карап. Ошол жерде эми канча бир туугансаңар мага караңгы да. Силердин азыр атаңар дедиңби? Атам деди, Атам дейт. Апаңар барбы жокпу? Буну да билбейм. Апаңар болсо, апаңар да үлүш алат. Буну ушундай карап туруп силер айтсаңар, ким калды? Ошого анын аалымга кайрылсаңар, аалымдар болсочу, аалымдар мынакей муфтият, казият, башка аалымдар, алар болсо силерге неме кылып берет. Үлүштү бөлүп берет. Кийин толук байлыкты 100% кыласаңар дагы, ошонун канчосу кайсы бир тууганына кандай кетет, кызга, балага тең бөлүп берет. Проблема жок.
Мирас илимин жандандыруу керек. Мурас илиминчи. Бул илимдин жарымы деген. Илимдин жарымы бул жөнөкөй эмес. Ошон үчүн туугандар, бул мурас илимин бирөөнүн акысын жебейли, бирөөгө акыбызды бербейли. Болду. Мураста канча үлүш. Сага өткөндөн кийин, андан кийин машаалла берсең бере бер, жана башка кыла бер. Бирок мурастай болуш керек. Буга зулумдук бүгүнкү күнү ушул адамдар эми күн сайын эле өлүп атпайбы? Адам келип атат күн сайын кетип атат. Ушундай болгондуктан адамга тиешелүү мүлктү шариятыбыз адилеттүү бардыгын үлүшүн бөлүп берип койгон. Жакындыгына карап, зарылчылыгына карап, кандай алат, кандай бөлөт. Багымнат намазынан кийин чоң даарат кылынып, анан истинжа кылса, кийин пешим намазына даарат алып жатканда истинжа кылыш керекпи же жокпу? Караңыздар да, намазда биринчи истинжа кылат. Истинжа дегени, эгерде ал улуу зара же кичи зарага барган болсо, макулбу? Ошол улуу зара, кичи зара чыккан жерди кургактап жууганды айтат. Биздеги истинжа эң жакшысы биринчи кесек, анан суу. Азыр эми кесек колдонбой калды, айыл-пайылдарда эле болбосо мурда болот эле. Азыр туалетный бумага деген бар. Кургатылат. Андан кийин суу менен. Мына. Мусулман дини тазалыктын дини, мусулман дини тазалыкка чакырган дин. Ошон үчүн мынаны истинжа деп коет ошону. Ошодон кийин анан даарат алынат. Эми даарат алдыңызбы? Уктап калса адам, же кусса, же бир жерде канап кетсе, мейлиби, же жел чыгып кетсе, эгерде улуу зары кичи зарага барбаса, кайра ажатканага барып, аны жууганын кажети жок. Кургактап жууганын кажети жок. Түшүндүңүзбү? Бул только ошо улуу зара учурунда же кичи зара учурунда. Улуу зара учурунда улуу зара чыккан жерди, кичи зара чыккан учурда кичи зара жер чыккан. Андай эмес, мисалы кичи зара жөн эмесе зарасы чыкты, анан бардыгын жууй турган жок. Мына жакты да жакшынакай карап коюш керек. Өзгөчө мына сууктарда этияттаныш керек. Анан жөн уктап турду, ажатканага баргысы келбейт, ушул жерден эле кол тарат алып намаз окуй берет, болду. Кээ бирлер жел чыкса деле ойлойт экен да, тияка барып жууп келиш керек экен деп. Андай эмес. Шариятта шарым жок, улуу сөздө уят жок. Буну биз маселелерди билип алышыбыз керек, башкаларга да жеткирип айтып турушубуз керек. Хорошо? Да, Assalamu alaikum устаз. Устаз, мен кайсыл окууга кирүүнү билбей турам. Эмне кылсам болот? Кандай дуалар бар? Истихара кылып көрүңүз. Кайсы жака шыгыңыз бар? Мисалы, кээ бир адамдар математика жака, точный наука деп коебуз мисалы. Кээ бирлери болсо машалла адабият, литература мисалы, бул жакта гуманитарный наука бул жагына кетсек. Эми ар ким ар кандай да, кээ бир кесипкөйлүктү карап мисалы бүгүнкү күндө кайсы кесипкөйлүк востребуем мисалы. Ошондойлорго карап окусаңыз болот. Эми азыр мен билбейм кандай экенин. Кыскасы иншалла бир кесипке ээ болуш керек да. Истихара кылып окуп көрүңүз. Устаз, 2024 жылы ажылыкка барганы ниет кылганбыз. Бирок ар жактан ар кандай фатваларды угуп жатабыз. Палестинадагы согушка байланыштуу ажылыкка барбагыла, туура болбойт. Анткени Саудия Палестинага жардам бербей жатышат деген информациялар ойлонтуп жатат. Жообуңузду күтөбүз. Сизге ажылык фарыз болсо сөзсүз барыңыз. Мындай информация фатваларды укпаңыз. Алхамдулилlah, Алла Таала иншалла Кыргызстанга берди. Сиз мүмкүнчүлүкпү? Ар ким ар нерсени айта берет. Сиз андан көрө алхамдулилlah милдетиңизди барып, ажылыкка барып, жакшынакай аткарып келиңиз. Макулбу? Саламатсызбы? Мен Москвада иштейм. Намаздан алыс болчумун. Азыркы күндөрү жан дүйнөм карайгансып, адамдарды жактырбай жаман көрүп, болбогон нерсеге жинделип баштадым. Намаз окуп баштайын дегем. Жакшы адам болгум келет. Жан дүйнөм тазаланабы деп атам. Бирок такыр маалыматым жок болуп атат. Кантип кандай эреже менен окуш керек? Москвадан кимдер кеңеш сурап туура намазды үйрөнөм. Башка жолго түшүп кеткенден да коркуп жатам. Азыр багыттар көп эмеспи? Чоң рахмат. Алла сизден разы болсун. Жүрөгүңүзгө мынакей машалла намаз окуп, атайы бул Алла Тааланын сизге берген немеси. Мына ошол өзүңүзгө сезип, ушу жан дүйнөң карайган. Намаз окуса караят да. Адамдар каяктан жагат эле? Өзүңүзгө жакпай каласың барып.
Ошон үчүн алхамдулилля мына жакшы адам болгуңуз келет, тазалангым келет деп атасыз. Бул өтө жакшы. Москвада ошол жерде муфтият бар. Татарстандын. Андан сырткары биздин мына Кыргызстандан алхамдулилля немелер болуш керек. Үйрөткөн окуу жайлар болуш керек. Ошолордон үйрөнсөңөр болот. Бирок сөзсүз алхамдулилля үйрөнүп анан азыр онлайн көптөгөн иншалла намаз үйрөнө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Суроолорго жооптор бар. Кыргызстандын эмесинен да кирсеңер болот. Аллахым жеңил кылсын. Мен Америкадамын. Виза алып келгем окуу. Машалла, бир жактан карасаңыз, караңызчы. Корея, Мария, Москва, Америка. Шүгүр, мына онлайнда пайдасы бар да. Я. Аз болсо дагы бир суроолоруна жооп берсек, бир маселе айтылса, бир хадис айтылса, бир алхамдулилля, буга Алла Таала чексиз шүгүр кылыш керек да. Мүмкүнчүлүккө. Мен Америкадамын. Виза алып келгем окууга. Бул жакта мындан ары калып документ алыш үчүн калп айтууга туура келип атат. Мисалы, Кыргызстандан когунтукка кабылган деген сыяктуу. Ушул маселени өкүмү кандай болот? Тапкан акчаларым кийин арам болуп калбайбы? Чынында бирок өзүм андай адам эмесмин. Иман жолунда жүргөн баламын. Машалла. Иман жолунда жүргөн бала болсоңуз, мен ойлойм, иншалла биздин сөздү дагы таштабасаңыз керек. Калптын казаны кайнабайт. Бири эки болбойт. Ачык эле айтайын. Өзгөчө мамлекет эгер сизди когунтукка албаса, ошол жерге барып анан мамлекет мени когунтуктады деген сөзүңүзчү жөн эле жалган эмес, бул мамлекетке жала. Туура эмеспи? Бул жөн эле жалган сөз эмес да. Эгерде когунтуктаган болсо бөлөк кеп. Анда айткан болсоңуз Аллахтын алдында деле эч кандай күнөөкөр эмессиз. Сиз туурасын айттыңыз. Бирок эгерде сиз мамлекет когунтуктабаса, мен ишенем когунтуктабайт. Анан ошол жерде айткан болсоңуз, бул жөн эле жалган менен чектелбейт. Бул жалгандан кийинки да кадам бар. Мамлекетке бир адамга эмес, кыргыз мамлекетине жала. Жакшы эмес да бул. Анан ар жактан ошондой кылып эми, андан кийин ар жакта тапканыңыз, тияк мен бир нерсе деп айта албайм. Ачык эле айтайын. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа ырыскын Алла берет. Ырыскын Алла берет. Кыргызстанда болсун, Америкада болсун. Кудайга шүгүр, мына Кыргызстанда жашап эле жүрөбүз. Канча адамдар жашап атышат. Иншалла мен Америкага мен против эмесмин. Каршы эмесмин, барып ошол жактан акча таап, машалла мындайча өзүңүз бекемделип, эми көп табат туура, эч кимге жашыруун эмес. Бирок мына жол менен барган эң жаман. Ушу эки нерсени айта кетет элем да. Башка жалгандар деле күнөө, бирок күнөөнүн дагы даражалары бар. Эки өтө коркунучтуу. Биринчиси, кээ бирлер барат экен, мындай дейт да, өткөндө да суроолор келген да. Мусулман эмес, баптист же жахабалардын күбөлөрү десе, тез виза беретмиш да. Ошону сатынсачы. Мындай кылсачы, иманын, динин сатканга барабар. Бул өтө чатак бул. Экинчиси, мамлекет когунтуктабаса да, когунтуктады десе, бул ушу өтө чатак. Анын калган күнөөлөрү болсо, алар деле күнөө. Но мына экөө, бул страшныйлар бар. Алла товфик берсин баарыбызга. Иншалла Кудайым Алла ырыскы берет. Сен ойлой бербе. Ошон үчүн иншалла разы дуа кыл, бардык Алладан. Анан иншалла мен келдим эле, мүмкүнчүлүк, кыскасы башка жолдор дагы бар. Иншалла Алла Таалам жол ачат. Бир жагы жабык көрүнсөчү, эки жагын ачып берет Алла. Кайер келдик? Ассаламу алейкум. Нике кыйдырып атып, кыздын атын адашып айттырып алса эмне болот? Негизги ошол кыздын ниетинде аты ылдыйөөдө болуп кетсе эчтеке эмес ал. Макулбу? Кыздын өзүнө ниет. Ниет ал жүрөктөн. А бирок сөз айтып атканда ошо макулмун деп айтты. Мисалы кыздын аты башка айтылып калса деле, Айсулуунун ордуна мисалы Айпери, ошо окшогондой айтылып калган деле, бул өзү айтып атабы, макулдугун бердим деп. Ал кабыл алдым, бүттү ал. Макулбу? Албетте ошо кийин да ошо шектенип, анан шайтанга бир орун бербеш үчүн кайра эле кыйдырып койсоңор жакшы. Аты ушундай болсо кийин өмүр бою анан кийин аягында билесизби, мындай болуп калды эле дей бербей. Чында. Кандайча башка ат алып калды дейби. Башка аты мисалы азыркында адашып айтылып алган да. Насел болсо айтылып болот. Мисалы айтып кыздын атын адашып айтып алса дейт. Ата кыз өзү ошол жерде эле отурат.
Менин уулумдун аты Наил. Маанисин айтып бериңизчи. Эгер биздин динге туура келбеген болсо, ат болсо өзгөртсөк дегенбиз. Жо, Наил деген жакшы эле ат. Наил деп. Лан тананы бир. Наил деп. Бир нерсеге жетүүчү, ийгиликке жетүүчү деген. Алуучу, берүүчү жакшы эле бул. Эгерде үй бүлөдө жалаң кыздар болсо, ата энени ким караш керек? Атам, энем кантет деп турмушка да кургум келбей жатат. Жок. Ата энени Кудай кааласа иншалла кыздар кезек-кезек болуп, күйөө балдарга айтып, иншалла караш керек. Күйөө балдарга да сооп болот, силерге да сооп болот. Анан буларды караш керек деп турмушка чыкпай койсо болбойт. Ушу мезгили учуру келген болсо чыгыш керек. Алла иблиске каргыш айтты. Эми ал дозокко түшөт. Анын аялы жана шайтандар дагы түшөбү? Иблистин айынан шайтандар дагы түшсө, боорум ооруп кетет. Аларда күнөө жок да деп. Машалла. Булар бооруну, адамдарга боору ооруй берели. Ашып атса, жаныбарларга боору ооруйлу. Ожо шайтандарга. Ошол мына иблис бар го, иблис. Ошол бардыгы ошонун мына шайтанчиктери ошолор. Бул шайтанчиктер ошо бардык иштерди кылып аткан ушулар анда. Ал жөн башкарып, мындай айтканда отчет анылып турат да. Ошон үчүн ага боору ооргон кереги жок ал. Өлгөн адамга Куран окулат деген хадис, аят же сахи хадис барбы? Сахи хадис жок анда. Моюнга алып айтыш керек. Бирок Куран окуу бул фазаилдерге кирет. Фазаил деген күнөөсү кечүү даражасы деген. А фазаилдерде заиф хадис дагы айтылынат. Өтө өрөт анда. Албетте ушуну бир кош айтып коеюн, тыюу жок да. Ким өлгөнгө Куран окуса, мындай болуп тыюу, андай жок анда. Чүктү, сахи мисалы барбы десең токтоп тур, булго туруп турсун, жок. Тыюу барбы десең, бизден деле бир суроо болуп койсун да, кандай деген? Тыюу жок. Албетте, алхамдулилля, пайгамбарыбызга хадистер болгон мындай деген. Фақрау ала маутакум сурата Ясин. Өлүктөрүңөргө Ясин сүрөнү окуга деген. Өлүп аткан адамдарга маутакум деген, өлүктөрүңөр, экөөнү тең айырмасы жок кетет. Андан сырткарда Мушкат шарифте хадис келет, адам өлгөндөн кийин, Абдулла ибн Омардан болуш керек разыяллаху анху, адашпасам. Gömgöндөн кийин баш жагына туруп, жок, Алиф лам мим даликал китаб, ушу Бакара сүрөсүнүн башын бут жагына өтүп, Амана Расулла аягына чейин окуп, анан алхамдулилля келет. Албетте заиф хадистер келет, заиф хадистер фазаилга иштетсе болот. Оронгом, үй бүлөм каршы, бир нече жыл болду, оронгонума дагы деле каршы, кеңеш берип коюңузчу, устаз, оронгум келбей калды. Жок, андай болуш керек. Канча каршы болсо, ошончо сооп болот. Тирешпеш керек, урушпаш керек. Бул дагы алхамдулилля, бул жактан бул кандай десем, ибадат оңой эмес, даража оңой эмес. Ошончо алар акырын көнөт. Кыжалат болбогон. Атам окутпайм. Күйөөң окутса, окутуп алсын. Мага бекер расходсун дей берет. Өмүр жолдошту кантип туура тандасам болот? Жакшы эмес эми. Баары бир сабаттуулук, билимдүүлүк бул жакшы нерсе. Карап туруп пайдалуу нерсеге окутуш керек экен. Дүйнөдө өзүнө керектүү нерсени, пайдалуу нерсени, мейли медицина жагы пайдалуу, кийим тигүү жагы пайдалуу, тамак бышыруу жагы, балдар тарбиялоо, педагогикага жана жакшынакай нерселер. Бул жагын карап турупчу. Өмүр жолдошту кантип туура тандасам деп, ыймандуусын караш керек, жакшы мүнөзүн караш керек. Эко донорский шариатка туура келеби? Боюмда болбой жатат. Врачтар күйөөңдүн уругун алып, башка аялдыкын да алып кошуп, менин жатыныма салат, ошол туурабы? Жок, туура эмес. Өткөндө биз айткан элек туган. Кимдин никесинде болсо, ошол күйөөсүнүкүн, ошол аялына гана коюлат. Башка чузойдуга коюлбайт ал. Салам алейкум. Мен башыма оор күн келгенде гана Аллахты эстеп, ыйманым бекем болот. Башка убакта ыйманым начарлайт. Ошол үчүн өзүмдү жаман көрө берем. Эмне кылсам болот? Эмне үчүн андаймын? Өзүмдү эки жүздүү сыяктуу көрө берем. Сиз көбүрөөк зикир кылыңыз. Кудай кааласа иншалла тилди зикирге алек кылыңыз. Жараткан Алла Таала иншалла бардык мынандай туура эмес ойлорду, кыжалачылыктарды кетирет. Убакыт болуп калдыбы?